33 bölüm. Кудайдын кишиси Мусанын Исраил уулдарына өлөр алдында берген батасы мындай. Теңир Синайдан келди. Аларга Сейирден жаркырап көрүндү. Паран тоосунан көрүндү. Сансыз ыйыктар менен келди. Анын оң жагында мыйзам оту жалындап турат. Чынында ал өз элин сүйөт. Анын ыйыктары өз колунда. Сенин сөздөрүңдү угуш үчүн алар бутуңа жыгылышты. Муса бизге мыйзам берди. Жакыптын жамаатына мурас калтырды. Исраил уруулар менен бирге элдин башчылары чогулганда ал Исраилга падыша болду. Жашасын Рубейн, ал өлбөсүн, тукуму аз болбосун. Ал эми жүйүт жөнүндө мындай деди. Теңир жүйүттүн үнүн ук. Аны өз элине алып кел. Ал өзүн өз колу менен коргой алсын. Сен ага душмандарына каршы күрөштө жардам бер. Леби жөнүндө мындай деди. Сенин Уримиң менен Тумимиң сен Масада сынаган. Мериба суусунун боюнда сени менен тирешкен ыйык адамыңдын үстүндө. Ал атасы менен энеси жөнүндө мен аларды карабайм деп айтат. Ал өз бир туугандарын да тааныбайт, өз балдарын да билбейт. Анткени алар сенин сөзүңдү аткарган, сенин келишимиңди сактаган лебилер. Алар Жакыпка сенин мыйзамыңды, Исраилга сенин осуяттарыңды үйрөтүшөт. Сенин алдыңда жыпар жыттуу затты төтүп, сага арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалышат. Анын күч кубатына батаңды бер. Теңир анын иштерине ийгилик бер. Анын алдында туруштук бере албашы үчүн ага каршы чыккандардын, аны жек көргөндөрдүн белин сындыр. Бенжамин жөнүндө мындай деди. Теңир сүйгөн адам анын алдында бейкапар жашайт. Ар күнү аны Кудай калкалайт. Ал Кудайдын жеринде коопсуз жашайт. Жусуп жөнүндө мындай деди. Теңир анын жерин асман байлыктары менен, шүйдүрүм менен, жердин түпкүрүндө жаткан байлыктар менен, күн менен айдын астында өскөн эң жакшы жемиштер менен, байыркы тоолордо, түбөлүктүү дөбөлөрдө өскөн эң сонун мөмөлөр менен, жерди толтурган эң жакшы түшүм менен жалгасын. Тикенектүү бадалга келгендин батасы Жусупка тийсин. Бир туугандарынын ичинен эң жакшысына тийсин. Анын күчү биринчи туулган буканыкындай, мүйүзү буйвалдын мүйүзүндөй, ал мүйүзү менен бүт элдерди жердин түбүнө чейин сүзө качырсын. Бул Эпрайымдын түмөндөгөн тукуму, бул Менашенин миң деген тукуму. Забулун жөнүндө мындай деди. Өз жолуңда ойноп күл, Забулун. Өз чатырыңда көңүл ач, Исахар. Алар тоого эл чакырып, ал жерде ыраазчылык курмандыктарын чалышат. Анткени алар деңиз байлыктары менен азыктанып, кумдун ичинде жаткан кенчке бөлөнүшөт. Гат жөнүндө мындай деди. Гат тукумун таратканга даңк. Ал арстандай болуп жатат, колду да, башты да талкалайт. Ал жердин жакшысын тандап алды. Ошол жерде ал башчынын энчисин алып, урматка бөлөндү. Ал эл башчылары менен келип, Теңирдин адилеттигин жана өкүмдөрүн Исраил менен бирге ишке ашырды. Дан жөнүндө мындай деди. Башандан чуркап чыккан Дан жаш арстан. Напталы жөнүндө мындай деди. Напталы жакшылыкка тунган, Теңирдин батасын мол алган. Деңиз менен түштүк тарап ага таандык. Ашыр жөнүндө мындай деди. Башка уулдардын ичинен Ашырга көбүрөөк бата тийген. Ал бир туугандарынын арасында кадырлуу бутун майгамалат. Дарбазаларың темир менен жезден болот. Байлыгың күн санап көбөйөт. Булуттардын үстүндө атак даңкы менен асмандан сага жардамга келген Исраилдин Кудайындай Кудай жок. Сенин башпаанаң байыркы Кудай. Сени түбөлүктүү колдор коргойт. Ал сенин алдыңдан душмандарыңды кууп чыгып, кыргыла дейт. Исраил коопсуз жашайт. Ал жалгыз. Жакып даңгабай, шаравы мол, асмандан шүйдүрүм тамчылаган жерди көрүп турат. Бактылуусуң сен, Исраил. Теңир сактаган сендей эл барбы? Ал сенин коргоочу калканың, даңктуу кылычың. Душмандарың сага жасакерленишет. Сен алардын бийик жерлерин тебелеп тепсейсиң. 34 бөлүм. Муса Маап түздүгүндөгү Жерихонун каршысындагы Ныбо тоосунун Пизги чокусуна чыкты. Теңир ага Гилаттан Данга чейинки жерлерди, Напталынын жерин, Эпрайым менен Менашенин жерин, Жүйүттүн жерин, атүгүл күн батыштагы деңизге чейинки жерлерди, түштүк жерлерин, Жерихо өрөөнүн, Курма шаарын, Соарга чейинки жерлерди көрсөттү. Анан Теңир ага мындай деди. Ибрайымга, Исхакка, Жакыпка, сенин тукумуңа берем деп убада кылган жер мына ушул. Бул жерди мен сага көрсөттүм, бирок сен ага кирбейсиң. Теңирдин кулу Муса Теңирдин сөзү боюнча Маап жеринде көз жумду. Ал Бейт-Пейордун маңдайындагы Маап жериндеги өрөөнгө коюлду. Ал коюлган жерди бүгүнкү күнгө чейин эч ким билбейт. Муса 120 жашка чыгып көз жумду. 120 жашында да анын көзүнүн курчу кеткен эмес, алдан күчтөн тайган эмес. Исраил уулдары Маап түздүгүндө Мусаны жоктоп 30 күн аза күтүп ыйлашты.
Ошентип Мусаны жоктоп, ыйлаган аза күтүү күндөрү да өттү. Нундун уулу Жашия акылмандыктын рухуна толду. Анткени Муса ага колун койгон эле. Ошондуктан Исраил уулдары ага баш ийип, Теңир Мусага буйругандай кылышты. Ошондон кийин Исраилда Теңир жүзмө-жүз сүйлөшкөн Мусадай пайгамбар болгон жок. Теңир аны Мисир жериндеги фараонго, анын кулдарына, анын бүт жерине жышаандарды, кереметтерди көрсөтүш үчүн жиберген. Муса ал улуу иштерди, зор кереметтерди бүткүл Исраил элинин көз алдында көрсөткөн. Мусанын биринчи китеби. Башталыш. Биринчи бап. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Жер болсо көрксүз, ээн болчу. Түпсүз туңгуюкту караңгылык каптап турчу. Кудайдын руху суу үстүндө каалгып учуп жүрчү. Ошондо Кудай жарык болсун деди. Жарык пайда болду. Кудай жарыктын жакшы экенин көрүп, жарыкты караңгыдан ажыратты. Кудай жарыкты күн, караңгыны түн деп атады. Кеч кирип таң атты. Биринчи күн өттү. Анан Кудай суулардын ортосунда мейкиндик болсун. Ал сууну суудан бөлүп турсун деди. Ошентип Кудай мейкиндикти жаратып, мейкиндиктин астындагы сууну мейкиндиктин үстүндөгү суудан бөлүп койду. Так ошондой болду. Кудай мейкиндикти асман деп атады. Кеч кирип таң атты. Экинчи күн өттү. Анан Кудай асман астындагы суулар бир жерге чогулсун, кургактык пайда болсун деди. Так ошондой болду. Кудай кургактыкты жер деп атады. Ал эми чогулган сууларды деңиз деп атады. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан Кудай жер өсүмдүктөрдү, уруктуу чөптөрдү, өстүрүү боюнча жемиш берген мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарсын деди. Так ошондой болду. Ошондо жер өсүмдүктөрдү, уруктуу чөптөрдү, өстүрүү боюнча жемиш берген мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарды. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. Үчүнчү күн өттү. Анан Кудай күндү түндөн ажыратуу үчүн, мезгилдерди, күндөрдү, жылдарды белгилөө үчүн асман мейкиндигинде күн, ай, жылдыздар болсун. Алар жерге жарык берип туруу үчүн асман мейкиндигинде чырак болуп турсун деди. Так ошондой болду. Ошентип Кудай эки чоң чыракты, күндү башкаруу үчүн чоңураак чыракты, түндү башкаруу үчүн кичирээк чыракты жана жылдыздарды жаратты. Кудай аларды жерге жарык бериш үчүн, күн менен түндү башкарышы үчүн, жарыкты караңгыдан ажыратышы үчүн асман мейкиндигинде жайгаштырды. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. Төртүнчү күн өттү. Анан Кудай суу тирүү жандыктарга толсун, жер үстүндө асман мейкиндигинде канаттуулар учсун деди. Ошентип Кудай чоң балыктарды, сууда быкылдаган майда жандыктарды, ар кандай канаттууларды өз өстүрүү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди. Тукумдап көбөйгүлө, деңиз сууларын толтургула, канаттуулар да жерде көбөйүшсүн. Кеч кирип таң атты. Бешинчи күн өттү. Анан Кудай жер тирүү жандыктарды, жаныбарларды, жерде сууда жашоочу жаныбарларды, малдарды өз өстүрүү менен чыгарсын деди. Так ошондой болду. Ошентип Кудай малдарды, жаныбарларды, жерде сууда жашоочу жаныбарларды өз өстүрүү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан Кудай мындай деди: биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Алар деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жаныбарларга, жерде сууда жашоочу жаныбарларга, бүт жер үстүнө бийлик кылышсын. Ошентип Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнесине окшоштуруп жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди: укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула, жерди ээлегиле жана деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жер үстүндөгү бардык жан жаныбарларга бийлик кылгыла. Анан Кудай дагы мындай деди: мен силерге бүт жер үстүндөгү өстүрүү боюнча жемиш берген
ар кандай өсүмдүктөрдү, ар кандай мөмөлүү дарактарды бердим. Ушулар силерге азык болсун. Ал эми жер бетиндеги баардык малдарга, асмандагы баардык канаттууларга, жерде сууда жашоочу тирүү жаныбар ар кандай жаныбарларга баардык өсүмдүктөрдү азык кылып бердим. Так ошондой болду. Ошентип Кудай өзү эмнени жаратса, ошонун баардыгын карап абдан жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты, 6-күн өттү.